Кара хирург каймана аты бар жана ал кылмыштуу топтун өкүлдөрүнө жашыруун операция жасап берет. Мындай такталбаган айыптоону Жогорку Кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу парламент трибунасында учурдагы саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке карата айтты. Эл өкүлү андан ары сөзүн улап министрдин ишмердүүлүгүн сынга алган. Министр здравоохранениянын кличкасы бар экен. Чорный хирург деген. Бул убагында Рысбек Акматбаевдарды операция кылып жүргөн. ОПГ-нын балдарын бекитип алып барып, ок тийгендердин же бычак жегендерди алып барып, үйүндө же бекитип операция кылып жүргөн. Мен подсказка берип коеюн, Камчыбек Кыдыршаевич ГКМ-нын башчысына жана генеральный прокурорго кайрадан ОПГ менен күрөшүп атабыз. Түздөн-түз бул министрдин ОПГ-га тиешеси бар. Министр Бейшеналиев депутаттын сөзүнө жооп катары аны сотко берүүнү туура көрдү. Бишкектин Лелин райондук соту бул тууралуу арыз түшкөнүн ырастады. Министрдин пикиринде депутаттар трибунада негизсиз жекеликке өткөн сөздөрдү айтпашы керек. Ал ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү менен эч кандай байланышы жок экенин билдирди. Министрлер кабинетinin мүчөлөрү негизсиз сынга кабылып келет. Парламенттин депутаттары жекеликке дагы өтүп кетишет. Мен муну токтоткум келет. Ал кедей депутат болгондуктан 10 000 сомдук доо койдум. Мени акча кызыктырбайт. Соттон утуп алсам бул каражатты балдар үйүнө же кимдир бирөөнүн операциясына берем. Башында 1 сомго доо коёюн дегем. Бирок ал ойдон кайтууга көндүрүштү. Парламентте депутаттар министрлер кабинетинин мүчөлөрүн ашкере сынга алган учурлар байма-бай кездешет. Мындан улам эксперттер арасында дагы өкмөт ар дайым таяк жеген бала деген ат айтылып калган. Ошол эле учурда мыйзам боюнча эл өкүлү трибунада сүйлөгөн сөзү үчүн жооп бербейт. Депутаттын негизги эмеси да ошол да, мисалы эл айтып аткан нерсени көйгөйдү мамлекеттик деңгээлде кандай бир деңгээлде ошол трибунада айтылыш керек. Ошон үчүн бул трибунада ошон үчүн айтылат да. Кандай көйгөй маселе боло турган болсо трибунада айтылып ошол жерде чечилиш керек. Маселе ушундай. Ал эми бул экинчи алып карай турган болсок, эгерде адамдын кандай биз бүгүнкү күндө уюнтардык, укуктук, демократиялык мамлекетте жашагандан кийин эгерде ошол сөзү чын эмес, жала жаап калган болуп кала турган болсо, кандайдыр бир моралдык зыяндар келип кала турган болсо, же ишкерлик беделине чоң зыян келип кала турган болсо, анын да укугу мыйзам боюнча сотко доо арыз менен кайрылганга укугу бар. Моралдык зыян дагы далилдениш керек. Кандай моралдык зыян тарткандыгы боюнча. Ошол эле мезгилде айтылган сөз менен дагы кээ адамдардын ишкерлик беделине да ашып келип калышы мүмкүн. Анын ишкерлик беделине, аброюна келтирген зыяндар дагы ал соттук тартипте далилдене турган маселе. Мыйзам ушундай. Алымкадыр Бейшеналиев коомчулукка саламаттык сактоо тармагындагы реформасы, анын алкагында жеке клиникалар менен болгон тиреши менен таанымал болгон. Ал азыркы тапта дагы реформаны улантып келет. Буга чейин министрге коррупция боюнча дагы айып коюлган, бирок кылмыш иши токтотулуп, ал кайрадан министрликке дайындалган. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.